Hazreti Abu Hurayra radıyallahu teala anhu aytat: "Sinfani min ummeti min ehlin nar." Menin ümmetimden iki türlü, iki tayp adamlar, bular tozaklı olur dedi. Birincisi, kavmun ma'hum siyatun ke aznabil bakar. Kollarında uydun kuyruğunda olgan kamçıları var dedi. Yadribuna bihen nas. Adamlar durat. Bu degen oşo zalim jetekçiler, müdürü bolup, gubernatör bolup, padişah bolup, başka bolup, adamdardı başka götürüp oşolarga kamçıça vurup tura turgan bolsa, je milisiya bolup, je bolbosun brigat bolup aytır, iki adamga biйлик kıla turgan bolup, bu ötele zalim bolup turgan bolsa, mına uşul adam da urmatlı bir tuğandarım tozakka düşüp kalat. İkincisi, wa nisaun kasiyatun ariyat. Ayaldar deyit, bular giyimçen jana jılаңaç deyit. Qandayça giyimçen jılаңaç deyit. Jo giyim giyet bular. Birok giygen giyimleri kımçabel bolup bulardın belderi, moyunların, kököröklerini görsetip turat deyit. Je giyim giyet, birok giyimleri juka içinde giyimi je denesinin tüsü qanday ekeni qadimgidey sıpatlap görsetip berip turat deyit. Şariat giyimçen emes dep ayta albaysın, birok oşo эле учур şariat аны jılаңaç dep bilet. Bu erkeklerge tiyешелик aytabыз da namaz okuganda jana aptяшка жынсың болбойт, сен чапан кийже, башка бир нерсе кий десең, жок дейт, анын кийген шым кийгени, шым кийбегенден айырмасы жок, ошондой эле размерин кадимкидей денесин көрсөтүп турат. Бул деген ошол кийими бар, кийими жок дегендей, аялдардын да кийими бар, кийими жок. Булар басканда башында кадимкидей төөнүн өркөчүндөй болгон нерсени жүктөп алып, чачтарын орогондо жолуктун ичинен чачынын көп экендиги, анын назик экендиги, сулуу экендиги көрсөтө турган кылып, жолуктун ичинен чачы көрүнүп турат, анан басканда теңселип турат булар дейт. Басып атканында ошо баскандан өзүнүн сулуу экендигин, өзүнүн келбет жакшы экендигин көрсөтүп басат булар дейт. Эки түрдүү адамдар. La yadkhulannal jannata, бейишке киришпейт, жана бейиштин жытын дагы булар сезишпейт дейт. Ошондуктан жолук салынып жүрүп деле бейишке кирбей калган адамдар болуп калышы, Кудайым сактасын, толук эле болуп калышы мүмкүн. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: "Ayyuma imra'atin wada'at thiyabaha fi ghayri bayti zawjiha faqad hatakat sitra ma baynaha wa bayna Allah azza wa jalla." Кайсы бир аял заты өзүнүн күйөөсүнүн үйүнөн башка жерге барып кийимин чече турган болсо дейт, анда Кудай Таала менен өзүнүн ортосундагы көшөгөнү, парданы айырып салган болот дейт. Кудай Таала бул адамдын абийирин сактап аткан болот дейт. Күйөөсүнүн үйүнөн башка жерге, кээ бирлери бар, подушкалардын үйүнө барат, башка жерге барганда дагы кадимкидей жасанып биз аялдар элебиз го, биз өзүбүз элебиз го деп туруп жылаңбаш болуп алгандар бар. Ошол жерде боян жасалгандар бар. Ал эмес кээ бирлер башка бирөөнүн үйүнө барып түнөп калгандар бар, мисалы үчүн кыздардын үйүнө барып. Жакшы мусулман, бирок биз билбейбиз, азыр камералар деген топчу менен болуп калган, көрүп атабыз, телевизордон көрүп атабыз бардык жерде. Ар бир нерсе менен тартып коюшу мүмкүн. Ошондуктан күйөөсүнүн үйүнө башка жерге барганда, ал бир тууган агаң баракта, жеңең бар сеники, эжең не дейт, эжеңе барсаң жездең жат, эме агаңа барсаң жеңең жат дегенде, жаң жат болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан өзүңүн үйүңөн, атаңын үйүнөн же күйөөңүн үйүнөн башка жакка барганда жолук таптакы чечилбеш керек. Ал жерде дават болбосо дагы, мастура жамаат болбосо дагы, баян болуп аткан болсо дагы таптакы урмат чечилбеш керек. Аны айтка барып, кадыр түнгө барып жылаңбаш отуруп алган болсо, мына ошол жанагы Кудай Таалам анын кийин абийирин сактабай коет. Бул деген сөз Кудайым өзүнө аны таштап коет деген маани келет.